Теңир Мусага дагы мындай деди. Ысрайыл уулдарына мындай деп айт. Кимдин аялы күйөөсүнүн көзүнө чөп салып бейопалык кылса, ким ал аял менен жатып эрендигин агызса, бирок муну күйөөсү билбесе, аялы муну жашыруун кылса, үстүнөн чыккан күбөлөр болбосо, бет ачылбаса, бирок ал аялдын күйөөсү шектенип кызганса, же аялы бузулса бузулбаса да шектенип кызганса, анда ал аялын ыйык кызмат кылуучуга алып келсин. Аял үчүн курмандыкка эйфанын 1/10 бөлүгүнчөлүк арпа унунан алып келсин. Бирок ага зайтун майын куйбасын, ладан салбасын, анткени бул мыйзамсыздыкты эске салган, кызганыч үчүн алып келинген курмандык. Ыйык кызмат кылуучу ал аялды Теңирдин алдына алып келсин да, чопой идишке ыйык суудан куюп, жыйын чатырынын жеринен топурак алып сууга салсын. Анан ыйык кызмат кылуучу ал аялды Теңирдин алдына алып келип, жылаң баштап, мыйзамсыздыкты эске салган, кызганыч үчүн алып келинген курмандыкты колуна берсин. Ыйык кызмат кылуучунун колунда каргышка калтыра турган ачуу суу болсун. Ыйык кызмат кылуучу аялга: эгерде эч ким менен жатпасаң жана булганбасаң, күйөөңдүн көзүнө чөп салбасаң, анда каргышка калтыра турган мына бул ачуу суудан эч кандай зыян тартпайсың. Эгерде күйөөңдүн көзүнө чөп салсаң, булгансаң, күйөөңдөн бөлөк бирөө менен жатсаң, анда сага Теңирдин каргышы тийсин. Элиңдин да каргышы тийсин. Жатының куурап, ичиң шишип кетсин. Каргышка калтыра турган мына бул суу ичиңди аралап өтсүн. Ичиң шишип, жатының куурап калсын деп каргыш айтып, ант ичирсин. Аял болсо омин, омин десин. Анан ыйык кызмат кылуучу кагазга ошол каргыш сөздөрдү жазып, аны ачуу сууга жууп салсын. Анан каргышка калтыра турган сууну аялга ичирсин. Ошондо каргышка калтыра турган суу аялдын ичине кирип, ага зыян келтирет. Анан ыйык кызмат кылуучу аялдын колунан кызганыч үчүн алып келинген нан курмандыгын алып, Теңирдин алдында өйдө көтөрүп, курмандык чалынуучу жайга алып барсын. Анан ыйык кызмат кылуучу мыйзамсыздыкты эске салган нан курмандыгынан бир уч алып, аны курмандык чалынуучу жайда өрттөсүн. Андан кийин аялга жанагы сууну ичирсин. Сууну ичиргенден кийин, эгерде аял таза эмес болсо, күйөөсүнө каршы кылмыш кылса, каргышка калтыра турган ачуу суу ичине кирип, зыян келтирип, ичин шишитип, жатынын кургатат. Ал аял эл ичинде жек көрүндү болот. Эгерде аял булганбаган болсо, таза болсо, анда ал эч кандай зыян тартпайт, бала төрөйүлат. Кызганыч жөнүндөгү мыйзам ушул: аялы күйөөсүнүн көзүнө чөп салып булганса, же күйөөсү аялынан шектенип кызганса, анда ал аялдын Теңирдин алдына алып келсин. Ошондо ыйык кызмат кылуучу ушул мыйзамды аткарсын. Ошондо күйөөсү күнөөдөн таза болот да, аялы өз күнөөсүн өзү көтөрөт. 6-бөлүм. Теңир Мусага дагы мындай деди. Ысрайыл уулдарына мындай деп айт. Эркек же аял Теңирдин назири болууга өзүн арнаш үчүн назир болуу убадасын берүүгө чечим чыгарса, анда ал шараптан, ичимдиктен баш тартсын. Ал ачуу шараптын сиркесин, күчтүү ичимдиктин сиркесин, жүзүмдөн жасалган эч бир суусундукту ичпесин. Жүзүмдүн өзүн да, кургатылганын да жебесин. Назир болуп турган убагында жүзүмдүн данегин да, кабыгын да, жүзүмдөн жасалган эч бир нерсени жебесин. Назир болууга убада берген күндөрүндө анын башына устара тийбесин. Өзүн Теңирдин назири болууга арнаган күндөрү бүткөнгө чейин ал ыйык болуп эсептелет. Чачын өстүрсүн. Өзүн Теңирдин назири болууга арнаган күндөрү өлүккө жакындабасын. Эгерде атасы же энеси, агасы же иниси, эжеси же карындашы өлсө, алардын өлүгүнө жакындап булганбасын, анткени анын өзүн Кудайга арнаган белгиси өзүнүн башында. Өзүн назирликке арнаган күндөрү ал Теңирдин ыйыгы болуп эсептелет. Эгерде анын жанында бирөө кокустан өлүп, назир экенин билдирген башын булгап алса, анда ал күнөөдөн тазалана турган 7-чи күнү чачын алдырсын. 8-чи күнү 2 бактекти же 2 жаш көгүшкөндү алып келип, жыйын чатырынын алдындагы ыйык кызмат кылуучуга берсин. Ыйык кызмат кылуучу 2 канаттуунун бирин күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка чалып, экинчисин бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка чалсын. Өлүккө тийип булганган аны ошентип тазалап, ошол күнү анын башын ыйыктасын. Анан Теңирдин назири болууга арнаган күндөрүн кайрадан улантыш үчүн айып үчүн чалынуучу курмандыкка 1 жылдык коз алып келсин. Анткени анын назирлиги бузулуп, мурдагы күндөрү эсептелбей калды. Назир жөнүндөгү мыйзам мындай: анын назирлик күндөрү бүткөндөн кийин аны жыйын чатырынын алдына алып келиш керек. Ал Теңирге арнап бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка кемчилиги жок 1 жылдык козу, күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка кемчилиги жок 1 жылдык ургаачы козу, тынчтык курмандыгына кемчилиги жок 1 кочкор, 1 себетке буудай унунан жасалган ачыткысыз нан, зайтун майы кошулуп бышырылган нан жана зайтун майы сыйпалган ачыткысыз токоч. Бул нан курмандыгы менен бирге куюлуучу курмандык алып келсин. Ыйык кызмат кылуучу ушулардын баарын Теңирдин алдына алып келсин. Анан анын күнөөсү үчүн алып келген курмандыгын, бүтүндөй өрттөө үчүн алып келген курмандыгын чалсын.
Анан теңирге арнап тынчтык курмандыгына кочкор, аны менен кошо бир себет ачыткысыз нан алып келсин. Ыйык кызмат кылуучу анын нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыгын да теңирдин алдына алып келсин. Назир болгон адам жыйын чатырынын алдына келип, назирлигин билдирген чачын алып, өрттөлүп жаткан тынчтык курмандыгынын астындагы отко салсын. Назир өзүнүн назирлигин билдирген чачын алгандан кийин, ыйык кызмат кылуучу кочкордун бышкан санын себеттеги ачыткысыз нандан бирди, ачыткысыз токочтон бирди алып, анын колуна берсин. Анан ыйык кызмат кылуучу аларды теңирдин алдында силкилдетсин. Силкилдетиле турган төш менен өйдө көтөрүлө турган сандан тышкары, бул ыйык курмандык да ыйык кызмат кылуучуга таандык. Назир болгон адам ушундан кийин гана шарап ичсе болот. Назир болууга сөз берген адам жөнүндөгү, назирлик үчүн алып келе турган курмандыгы жөнүндөгү, андан сырткары мүмкүнчүлүгүнө жараша алып келе турган курмандыгы жөнүндөгү мыйзам ушул. Ал назирлик жөнүндөгү мыйзамда жазылгандан сырткары кандай убада берсе, ошону аткарсын. Теңир Мусага дагы мындай деди. 23. Аарунга жана анын уулдарына айт, алар Исраил уулдарына мындай деп бата беришсин. Теңир сага батасын берсин, сени сактасын. Теңир сени мээримдүү жүзү менен карасын, сага ырайым кылсын. Теңир сага назарын салсын, сага тынчтык берсин. Алар менин атымдан Исраил уулдарына ушинтип бата берсин. Ошондо мен аларга батамды берем.